Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Достор, могу 7 миллион сом берген бала жөнүндө кыска айтайын. 7 миллион сом берем деп иш козголуп кетти. 7 миллион сом берсе, бир 200дөй эме талады ушунучу. Порно звезда, сутенер, тигиндей мындай деп, анан бул ызасына чыдабай кетип 6 миллион деп салды да. Мен деле ага тарынган жокмун. 6 миллион толук эмес, 6 миллион деп айтты, бирок 6 миллион 200 миңди ушундай киши бар. Ушу 200 миңдин кишисине мен кирет болушум керек. Анан кеп анда эмес, достор. Ким тыйын берсе, ошондон алып бериш керек азыр. Ким жардам берсе, ошондон эметип бериш керек. Халал, харамды ким коюптур? Элдер деген үйлөрүндө жатат 5 баласы менен однокомнатный кухняда болгон жерде жатат. 5 баласы менен. Тамак бергилечи деп. Бербейсиңерби? Силер кыйынсыңарбы? Могу адал дегендер кыйынсыңарбы? Мен деле мусулманмын. Мен деле көп 3 күн чыкмын, короче, бир 50 жол даватка чыккам. Аз чыкпайм. 50 жол чыккам. Анан 3 күнгө 40 күнгө 2 жол чыккам. Бирөөсүн Индияда болгом. Индияга өзүм бирок жалгыз эле барып, аяка дервиш болуп калгам. Мен деле мусулманмын. Баарын эле адал, харам эле дей бересиңерби? Могу чубак ажыга эмне деген идиотский суроолорду берип атасыңар. Бул билимдүү эле киши, аябай жакшы эле жооп бермек, жакшы эле суроо берсеңер. 10 жыл мурун сайсам деле шыпырыгыны түз коюп коебузбу? Же мындайдан коебузбу дейт. Тигинен коебузбу же мындай коебузбу деп сүйлөшүп аткан. 10 жылдан кийин телевизор сайып, чубак ажын сайып көрсөм, дагы эле ошону сурап атышат. Шыпырыгыны мындай коебузбу, тигиндей коебузбу? Аялым үстүнө чыгып алса кандай кылам деп. Андан башка сурооңор жокпу? Аябай жыргап кеттиңерби? Анан могу Facebook'та аябай бири-бириңерди аябай тимеле кордойт экенсиңер, тимеле жүнүңөрдү жуласыңар, Зачем это вы делаете так, Могу кыргыздын душмандары. Сөгүп атасыңар, сагып атасыңар, эмне ишиңер бар силердин, Вообще бүт барына 7 миллион сом берген баланы, айтып атат. Мен 7 класс образованием бар дейт, детдомдо өскөм дейт, тарбия алган эмесмин дейт, окуган эмесмин дейт, эч ким окуткан эмес мени дейт. Анан детдомдон кийин чыгарбайт дейт, эмне кылайын дейт. Анан мондай иш баштадым дейт, веб бирдеме деген, туура эмес ал иши. Анан ушинтип анан кеттим дейт. Анан 7 миллион сом берип атам десем, ошону толтура кишилери бар. Эмеге чыксаңар, жаңы конуштарга. Бир комнатада 5тен 10 баласы менен жатышат. Кудай берет деп тууп салышкан баарын, Кудай берет деп. Ошолорго берет, просто биз себепкер болуп коелук. Давайте бири-бирибизди эме кылбайлык, достор. Мондай аябай тимеле мен бирөөгө $1 карыз эмесмин. Пиар кылып атат. Чоң казаттын эмелерин чыгарып койгом, үйдө отуруп, жөн эле отуруп, биздин группада кимге жардам берип келди бар да, ошонун баарын алып туруп, видеоролик кылып чыгарып койсом, эми жардам берсең жөн бербейсиңби дейт. Ал жардам деген мындай да, бул деген зекет болот. Зекетти бербей, көргөзбөй беришиң керек да. Өзүң барып беришиң керек, көргөзбөй барып. Ошо зекет болот. Садака да ушундай акырын беришиң керек. Бул садака эмес, бул деген гуманитарный помощь. Идиоты, гуманитарный помощь. Чоң казатка элдер келип атат, мындай жардам берип, элге таратып койгулачы деп. Бизде волонтерлор бар, ошолор таратып берип атышат. Что плохого с этого? Акмактар десе. Достор, ошон үчүн мындай көңүл бурбайлык көп эмелергечи. Кыргыз деген уникальный эл болот. Уш жерден биригип чыгып кетелик ушу балиядан. Европадан миңдеп өлүп атат. 25 миң киши өлдү. Анан паника создавать, паника этпей элем, просто бири-бирибизге жакшы туруп туралык, бөлүнүп жарылбай. Кана 6 партия, 6 фракциядан кишилер гана, бир депутат келди.
бир депутат чыгып бирдеме деп атабы? Жок бары. Ошолор силер шайлагансыңар. Мен за граница жүрүп шайлаган эмесмин.